Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Менин атым Салу Йоджав. Венгриянын Туран коомунун өкүлү болом. Делегацияңарда канча киши бар? 32 киши. Сиздер ушул Кыргызстанга келгенде өзүңүздөрдүн кандайдыр бир байыркы кездеги көчмөн тамырыңыздарды сезип атасыздарбы? Албетте, биздин жүрөк Кыргызстандагы жана башка түрк мамлекеттериндеги көчмөн бир туугандарыбыз менен бирге согот. Ошол жалпы байыркы түрк тамырыңызды сезип атам, биздин жүрөгүбүз бир кагып атат деп атасыз. Ошол кандай, эмне жөнүндөгү сезимдер? Бир туугандарымды сүйүү сезими. Албетте, байыркы тамырыбызды сезип турабыз. Себеби венгриялыктар ушул чөлкөмдөн тарап батышка чейин жеткен. Азыркы Венгрияда сиздер жашап атканда ошол байыркы тамырыңыздардан, байыркы мүнөзүңүздөрдөн эмне сакталып калды? Венгриядагы Туран коомунун ар бир мүчөсү 5-10 кылымдардагы гундар байыркы венгрлердин салттарын, жөрөлгөлөрүн, кийимдерин калыбына келтирип, ошол кездеги баалуулуктарды сактап жашоого аракет кылат. Бир тууган өлкөлөрдүн жарандарын ага, ини, эже, сиңди катары карап, курултай өткөрүп турабыз. Ошол Кыргыз курултайына келип калыпсыз, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына. Бул көчмөндөр оюндарына биздин байыркы бир туугандар венгрлер эмне көрсөткөнү келишти? Венгрияда кастарлаган жаатуу жана ат үстүндө жаатуу өнөрүн көрсөтөбүз. Жеңебиз деген үмүттөбүз. Ошондой эле эреңишке жана күрөшкө да түшөбүз. Ал эми ошол Венгриянын өзүндө азыр 21-кылымда көчмөндөр оюндары өтүп турабы? Ар 2 жыл сайын курултай өткөрүп турабыз. Аны Европанын көчмөндөр оюндары десек болот. Андан сырткары Араптада машыгып чакан мелдештерди байма-бай өткөрүп турабыз. Курултайлардын аралыгында ата-бабаларды урматтап эскерген салтыбыз бар. Арча түт өтөсүңөрбү? Бизде арча өспөйт, биз чоң от жагабыз. Бул жерде рахат алып атасыңарбы азыр? Албетте, абдан көңүлдүү жүрүп, кыргыз бир туугандарыбыздын меймандостугуна куштар болдук.